Тренчиндин тарыхын карасаңар, булар жаш оюнчуларды европейский футболго көбүнчөсүн берет. Бельгийский клубтарга, голландский, немецкий, испанский клубтарга жаш өспүрүмдөрдү өстүрүп берет. Булардын практикасы, анан подготовкасы балдардыкы мен өзүм көрүп келдим. Абдан сонунда. Ошон үчүн биз булар менен келишим түзүп, булар менен сүйлөшүп, ушул ишти мен жеке өзүм барып, өзүм сүйлөшүп, өзүм тандаган клубтардын бири да. Демек, Мурас Юнайтед сатып алды. Мурас Юнайтед бул жерде официально. Мурас Юнайтедтен мынча акча каякта? Канча жыл мына 57 жашка чыктым. Менде өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мен өтө чоң жакшы партнерлорум бар, бизнес партнерлорум бар. Чет өлкөдө мен өзүм дагы эчтекем жок деп айта албайм. Мен дагы өнүгүп бизнес трейдингде жүрөм, стройкада жүрөм, анын баардыгын биздер кылбай эле өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга кетирсек болот эле ал акчаларды. Бирок бул ушул жерде кала турган, Кыргызстанда кала турган акчалар. Кыргызстанга тартып келип атабыз. Ошол эле Барселона, ошол эле Мурас Юнайтедте инфраструктура жасалып, ошол жерде канча деген 1000ден ашык бала азыр Мурас Юнайтедке келип атат. Ошонун баардыгы ушул жерде кала турган нерсе да. Аны деген эч ким көтөрүп кетпейт да. Анан эч кандай камчы кыдыршайчтын ал жерде тиешеси жок. Бул биз ушундай кызматташып кылып атабыз дегенде, бул президент федерация катары жалпы футболду карайт. Биз ушундай кызматташып, ушундай кылайлы дегенде, бул только колдоп турат постоянно. Анан биз функционерлер алып келип, развитияны көрүп, жолуктуруп коюшубуз мүмкүн. Болду. Андан башка эч кандай камчы кыдыршайыш жасаптыр, тигинтиптер, минтиптер деген жок.